Марлен Абдрахманович, да, мыйзам бүгүнкү күндө тура керек. Но бирок биз ар бир сиз көрсөтүлгөн товарлардын үстүнө кошумча дагы бир салык алгандай бул мыйзам кирип атат да. Мен сизден тактап ала турган бир эле суроо. Сиз шиналарды атпайсызбы? Бизде билесиз да, Кыргызстанда эски колдонулган шиналарды иштетилет да. Алар боюнча сиз ошону айтып койсоңуз, ушул бирдей эле болобу? Жаңы шина ташыган менен жана эски? Бул жерде жалпы эле товар кирет да, товар Кыргызстанга киргенде ал эскини алып келе, жаңын алып келе айырмасы жок. Бирдей эле неме болот. Анткени ал биздин Кыргызстанга киргенден кийин ал уже артынан как мусор катары бир күнү болбосо экинчи күнү ыргытылып калат да. Баягы эле полигонго ыргытылат, баягы эле күгүзүлүп кетет, баягы эле жок болуп кетет. Ошондуктан эми айырмасы жок, бирок мен бая айтып кеткендей, баягы баасы өтө төмөн, көрдүңүз го. 12 дагы бир жолу кайталап коеюн. 18 сом. 18 сом. Марлен Абдрахманович, эми азыр бул акчаны топтойт. Бир фондко түшөт. Бирок кайра иштетүүчү же утилизация кыла турган бир ишкана болобу, болбойбу? Сөз Маселе. Ооба, андай заводдор бар да. Ал Канча завод бар? азыркы күнү 80ден ашык перерабатывающий заводдорубуз бар, бирок чакан да. Анын ичинен ким жанагы товарларды киргизген предприятие, например, өзү переработка кылса, алар утилизбордолорду төлөбөйт. Сиз айтсаңыз, 80ден ашык заводубуз бар дейсиз. Сизде азыр барбы ошо перечини барбы ошол? Бар. Тизмеси барбы? Бериңизчи. Эмне жумуш кылат? Кайсылар эмнени утилизация кылышат алар? Эң негизгиси бул деген жанагы пластик, шина, бул эң жана медицинский отходдор боюнча эң көбү бул Чүй менен Бишкек шаарында да перерабатывающий заводдор. Ошол сизге сиз азыр карасаңыз, ар бир ошол товардан деп атат да, товардан кандайдыр бир акча көлөм алынат да. Анан ошо утилизация кылган ишканаларга сиздер аркылуу төлөп бересиздерби ошону? Или кандай кыласыздар аны? Ооба, ошолорду жакшыртууга, ошолор өнүп өсүүгө жардам берилип турат да. Ошол топтолгон акчадан. Именно ошол утилизбордун негизинде. Сиз анда мындай кылсаңыз, сиз ошо мага перечендерди берсеңиз, бир кайсы жерде иштеп атат, кандай мен билбейт экенмин утилизация болуп атканын. Хорошо, официально коебуз. Ишканаларды айтып атат окшойсуз. Рахмат. Анан дагы бир сизге асылайм. Эски бу колдонулган дөңгөлөктөрдү бир токтотуп кое бербейсиздерби? Токтотуп киргизбей койбойсуздарбы аларды? Жаңы азыр баасы бирдей арзан болуп калды жаңылары. Эми үчүн дегенде бүт Европада өнүккөн мамлекеттер өздөрүндө утилизация аябай кымбат, бизге окшогон мамлекетке жөнөтүп, бизди мусорго толтуруп атат да бүгүнкү күндө. Ошону бир ойлонуп чыксаңыздар. Марлен Абдрахманович, сиз дагы ушул боюнча да бир маселени бир ойлонуп койсоңуз. Рахмат. Хорошо, рахмат.